Ден соолук эң чоң байлык. Аны сактап калуу үчүн оорунун алдын алуу зарыл. Ал үчүн убакытты туура пайдалануу, туура тамактануу жана кыймыл керек. Дал мына ушул максатта калкка кызмат көрсөткөн Умайне курорттук санаториясы тууралуу бүгүнкү атайын чыгарылышыбызда сөз болот. Биздин телетоп бүгүнкү чыгарылыштын алкагында аталган эс алуу жайдын шарты, дарылоо ыкмалары жана тейлөөсү менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алды. Умайне курорттук санаториясынын тарыхы Союз таркаган мезгилге барып такалат. Союз ыдырагандан кийин санаториянын да ишмердүүлүгү токтоп калган. 1997 жылы кайрадан иши жанданып, калктын ден соолугун чыңдоого өз салымын кошуп келет. Умайне санаториясы айыл чарба кызматкерлеринин борбордук комитетинин профсоюз уюмунун карамагында болгондуктан, жыл сайын айыл чарба тармагында эмгектенген кызматкерлер профсоюз уюмунун эсебинен эс алып кетишет. Бүгүнкү күндө Умайне санаториясында бир эле Баткен облусунун аймагынан эмес, Ош, Жалал Абад облустарынан да келип эс алып кетишет. Кимсанбү Шамшиева Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көкташ айыл аймагынын Нойгут айылынын жашоочусу. Ал аталган эс алуу жайына 2008-жылдан бери келет. Анткени эс алуу менен кошо өз ден соолугун чыңдоого да шарт бар. Каарманыбыз ооруларына башка жерден таппаган дабасын дал ушул жерден тапкан. 2007-жылы кокусунан эле бир жак иштебей калып, бир жагым кол. Анан 6 айда бастым. Баскандан кийин ушуяка келдим. Ушуяка келгенден бери Кудайга шүгүр басып жүрөм. Ден соолугум жакшы. Бир жылда кээ бирде 2 келем, кээ бирде бир жолу келем. Жазда май айда, күздө ноябрда келем. Буяка келгеним себеби буяктын шарттары жакшы, бардыгы жакшы. Мамилелери көп оруду мамиледе алайт, адамдын мүнөзү да алайт. Өзүңө керектүү нерсенин бардыгын аласың. Мамиледен аласың, леченияден аласың, питанияден аласың, мантип айланып дем аласың, бардыгы жакшы. Кимсанбү Шамшиева сыяктуу бул санаторияга келип оорусуна шыпа тапкан жарандардын саны жүздөп саналат. Анткени эс алуу жайындагы түзүлгөн шарт, жагымдуу атмосфера, жылуу мамиле башка санаторияны эмес, дал ушул Умайне санаториясын тандоону шарттайт. Мен бул жерге ушу оорунун айынан келген элек. 2008-ден келгенбиз. Ушуга чейин жайын кээде 2 жолу келебиз, кээде 1 жолу келебиз. Бу жактын кыздары, врачтары, карагандары өтө жакшы. Дайым жакшы кабыл алышат бизди. Ошол үчүн дайым жылына келип атабыз кыздар. Кыздары дагы жакшы, врачтары онун жакшы. Көпчүлүк адамдарды ушуяка үгүттөп, ушуяка келтирип атабыз жылына. Ошон менен биз буларга өтө сыймыктанабыз, буларга ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз ушу. Санаторияга келген ар бир эс алуучу өзгөчө мамилеге ээ болуп, тиешелүү кызматкерлердин тыкыр көзөмөлүндө болушат. Ар бири өзүнчө камкордукка алынып, аларды тынчсыздандырган ооруга байланыштуу өзүнчө дарылоо курсу жазылат. Лечениясы, основной лечениябыз парафин коебуз. Ванна, сероводород, бизде сероводород булактан сероводород чыгып турат. Кедр бочканы коштук былтыркы жылы. Световая ванна, сандаль, свет и массаж. Ошол лечениялардын результаттары баары жакшы, адамдар баардыгы ыраазы болуп атат. Жылдан жылга өзгөрүштөр жакшы болуп атат, ремонттор кылып атабыз. Эми дагы лечение кошсок деген дагы пландарыбыз бар кошумча. Санаторияда муун, полиартрит, ревматизм, бруцеллез сыяктуу ооруларды айыктырууга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Мындан сырткары келген эс алуучулар үчүн былтыркы жылдан баштап кедробочка иштеп баштаган. Ошондой эле учурда парафин, ванна, сандаль жана массаж кызматтары да орун алган. Бизде бул жерде мына кедробочкабыз бар. Мына бүт эле муун ооруларга суу өткөндөргө жакшы да. Бул тоонан чекенди деген чөп тапып кыргып, кайнатып коюп демдеп туруп, ошону пармен дарлайбыз. Мында 15 мүнөт отурат. Мында эме бул ачылат да.
Ancak eşigi var, açılат, kirip oturat. Şunda. Ana kediri boşkabız, hem ayağı davlenası var kişine nemelerge bolu öğret. Polunu boyun kaçamaz. Ul diyecekten. Da ziyanı yok da. Давлениеси барларга болгон мүмкүн эмес экен. Küçülük kılattı. Жүрек жақтар oyunu öğretti. Şu ananı jasatkanbız. Sadece bir gün para bir gün vanna çerede vaat edilet. Vanna şu serede durut men bolat. Bir gün sadece neme alsa, para alsa, ana keyin ana kediri boşqa sala zabetden. Vannasa kediri neme sandalga salabız. Бұл әже бүгін ванна алды. Бір күнде 2 малдан алқылады. Ванна менен сандал. Ваннаға түссе, анан сандал алынады. Сандалда 15 минут отырады. Анан 15 минуттан кейін өчіріп тері қатырағанда шығады. Бұл сандал, свет, бұл баяғы пұт орығандарға, тезге, белмелерге дары, суық өткендерге. Женский жақтан дары қасиеті бар да, сандалдың. Бөрік орыған, ошол путтар, тизелер орығандарға дары. 20 жылдан ашуун убакыттан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келаткан Умайене санаториясы өзүнүн жетишкен ийгиликтери менен мактана алат. Жыл сайын заман талабына жана элдин муктаждыктарына жараша жаңылануулар орун алууда. Мунун артында жетекчинин иш билгилиги жана жалпы эмгек жамааттын ынтымагы турат деп айтсак болот. Азыр болсо менин жанымда 20 жылга жакын убакыттан бери дал ушул Умайене санаториясын жетектеп келген, ошол эле учурда эл сүйгөн жетекчи намына дагы ээ болгон Абдухалил Султанов отурат. Абдухалил Султанович, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач биздин ушул телекөрүүчүлөргө ушул Умайене санаториясы тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Бул санатория иштегенден бери жылдан жылга, күндөн күнгө жылыштар бар, Кудайга шүгүр. Баткен областыбыздагы жападан жалгыз Умайене санаториябыз. Бул биздин санатория областтын. Ошон үчүн ар кимибиз аракет кылып ушул жерди сактап, келечекте да бул Баткен областтык эле эмес, дүйнө жүзүгө атагы чыккан Умайене санаториясы болуп кетишиге мен көзүм жетет. Элибиз колдосо бул жерди оңдоп түзөп барган сайын жылдан жылга өзүңүздөр азыр көп болдуңуздар, кандай жылыштар бар экенин. Кыргызстан боюнча эң арзан санатория. Бул азыр биз борбордук комитеттин карамагындабыз. Айыл чарба кызматкерлеринин борбордук комитетинин профсоюздарынын карамагындабыз да. Арстанбеков, Оморалымбеков жетектейт. Ал жетекчи жаш азыр ушул Баткен областыга колунан келген жардамды берип, областтын элине айыл чарба кызматкерлеринин профсоюзунун эсебинен 160-180 жолдомо беришке аракет кылып атат. Жылдан жылга кошуп бизге жардам ошол жагынан болот. Ошол татыктуу адамдарды жолдомо берилсе, алар келип, аларда дарыланып кетет. Борбордук комитеттин эсебинен. Мындай коммерческий келгендерге ар дайым эле ачык, 10 күнүгө 7 миң. Азыр мындай арзан санатория жок чыга жерде. Бизде тамак аштан Кудайга шүгүр эч кандай арыз жок, дарылануу бөлүмдөрүнөн арыздар жок. Келип, Умайенеге келип, дарыланып кетиңиздер. Ар дайым ачык эшигибиз. Азыр ушул сиздердин санаторияда эс алып аткандар менен баарлашканыбызда кошуна Ош облусунан келген дагы эс алуучулар бар экен, дарылануучулар. Бул ушул санаториядагы түзүлгөн жакшы шарттан, күндөн күнгө өспөнүгүнөн кабар берет болуш керек. Анан соңку убакта санаториянын материалдык техникалык базасын чыңдоодогу аракеттер көрүлгөн, аракеттер боюнча маалымат берип кетсеңиз. Азыр бир аз мактангандай болдум эле, келип мындай тамак ашыбыздан арыз жок деп. Ошондой шарттарды көрүшүү, бири-бирине айтышат да. Анан уже быйылдан баштап
республикалық масштабта Жалал Абад областынан, Ош областынан дағы адамдар келіп эс алады. Аларда жолдомо берилди уже, таркалды. Биздин Умайынеге мурда Баткен областы тейлеген болсок, эми республикалық масштабта адамдарды тейлешке аракет кылып атабыз. Биздин орнубуз бираз чаканыраак, чакан болсо дагы ошо аракет кылып иштеп атабыз. 60 орунду санаториябыз бул жерде. Жаңылыктардан айтып кетсем, мына кедровый бочкаларды көрдүңөр. Кедровый бочкаларды кайсы санаторияга барбаган, частный болобу же мамлекеттик болобу, ал төлөм менен эч болгондо 100 сом төлөп анан дарыланышат кедровый бочкага. Бизде бекер сероводород ванна алган ванналарыбызды көрдүңөр. Аларда жаңылыктарды киргиздик, бүт жаңылап азыркы заманбап ванналарды койдук. Каалоочуларга эртең менен УЗИге түшөм десе УЗИбиз бар. УЗИ дагы эч кандай акча албайт. Ошондой жаңылыктарыбыз бар. Ошон үчүн элдер бири-биринен угуп, ушул жерден шыпа таап кеткен үчүн келишет да. Эгерде Умайынеден шыпа таап кетпесе, Умайынеге келишпейт да, туурабы? Кудайга шүгүр, биз мына жерде 18 адам эмгектенет. Алар бул жерде эмгектенгенге сыймыктанышат. Кудай буйрса, Умайыне дүркүрөп кетет. Жаңы коттедждер курулса, бул жер 50-60 орунду эмес, 200 орунду болуп калышы мүмкүн бир убактарда. Ошондой келечекти күтүп жүрөбүз, болот, Кудай кааласа. Умайыне санаториясы Кыргызстандагы ыйык жерлердин катарында турат. Курорттун табият коюнунда жайгашкандыгы жана бул аймакта орун алган булактын суусу келгендердин чоң кызыгуусун жаратып келет. Ушул Умайынеге мурдада келгенмин. Анан көп курортторго бардым, Ысык Атага, Жалал Абадка, Воронцовкага. Азыр келип бул жерде шарты ошо курорттогу деңгээлге жетти да. Мына медперсоналдар ушунчалык бир жумшак мамиледе бир адам дем алып кетесин. Биз ден соолук жакшы, ден соолукту чыңгаганы келгенбиз. Бул жерде спорт мемеси бар экен, аянтчасы бар экен, анда тренировка кылып атабыз. Мына берип атат кедровый бочкада, мына бул чөп тап келип бизге чекенде деген чөп өсөт тоодо. Бул мурдада элдик медицинада баягы тааптар париция кылып жүргөн, путоруларды, буну бизге берет. Бул өтө жакшы нерсе. Таза аба жана мыкты шарттан сырткары келгендердин тамак ашына да өзгөчө көңүл бурулат. Рациону түрдүү витаминдерге бай болгон тамак аш, салаттар жасалат. Мунун баары эс алуучулардын ден соолугун чыңдоонун аракетинде жасалып жаткан кадамдардын бири. Бул жерде дем алуучуларга ичмал тамак беребиз, ысыгынан жаа беребиз, саар менен молочный тамак обедке 2 порс беребиз, кечке дагы суюк тамак беребиз. Меню жазып коет бизге, ушу менюга карап кылып жасап беребиз. Адамдарга, эс алуучулар дагы бизге мындай тамак жасап бер десе, биз дагы жасап беребиз. Жасап бергенге аракет кылабыз биз дагы. Дарылоо курстарынан сырткары Умайыне санаториясынын эс алуучулары бош убактысын жогорку деңгээлде өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Айрымдар спорт залда ден соолугун дагы да чыңдоонун аракетин көрүшсө, айрымдар эс алуу бөлмөсүндө кино көрүп, ошол эле учурда ырдап көңүлдүү эс алышса, кээ бирлери убактысын бийлеп, чер жазуу менен табият коюнунда өткөрүүнү тандашат. Булбул бакта сайраган бакта сайраган өмүр барда өкүнбөстөн ойноп күл өмүр өтсө жаралбайсың кайрадан.
Эгерде сиз ден соолугуңузга кайдыгер карабасаңыз, мыкты эс алуу жайын таппай жатсаңыз, анда Умайыне курортун сунуштайбыз. Анткени бул жерде түзүлгөн шарт бардык тарабынан сиздин копулуңузга толот. Эң негизгиси эс алуунун баасы сиздин капчыгыңызга туура келет. Андыктан мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз.